Кыргызстанда 1 мартка карата коронавирус 27 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 113 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 173 бейтап, амбулатордук түрдө 547 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.527 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 195.274 киши айыгып чыкса, 2958 киши каза болду. Акыйкатчылыкка сунушталган талапкерлер парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети Кыргызстандын акыйкатчысы кызмат ордуна фракциялар тарабынан көрсөтүлгөн 4 талапкерди парламенттин кароосуна жөнөттү. Ыйман Нуров фракциясы Кыргызстандын акыйкатчы кызматына 3 талапкер сунуштады. Алар жарандык активист Бакыт Үзенбаев, мурда акыйкатчынын орун басары болуп иштеген Маматурайым Момунов жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова. Жогорку кеңештин ынтымак фракциясы Кыргызстандын акыйкатчы кызматына экс акыйкатчы Турсунбек Акундун талапкерлигин сунуштады. Эске салсак, Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Токон Мамытов 18 октябрда өз ыктыяры менен кызматын тапшырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы абалга байланыштуу өлкөнүн аймагынан чыгууну каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын эвакуациялоо иштерин улантууда. ТИИМдин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, кечээ 28 февралда Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 Кыргызстандын 107 жаранынан турган биринчи эвакуациялык колонна Киев шаарынан Украина менен Венгриянын чек арасына автобус менен жөнөп кетти. Бул чыгуу Кыргыз Республикасынын Украинадагы элчилиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Харьков шаарындагы ардактуу консулу Вадим Туманяндын жардамы менен ишке ашты. Элчиликтин кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жарандарын баардык каттам боюнча коштоп жүрүшөт. Украина-Венгрия чек арасынан өтүү маселеси Кыргыз Республикасынын Венгриядагы элчилиги менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин кызматкерлери Венгрия-Украин чек арасындагы жарандарды тосуп алып, керектүү жардамдарды көрсөтүшөт. Кыргызстандын жарандарын Венгрия-Украина чек арасынан Будапешт эл аралык аэропортуна жеткирүү Венгриядагы элчилиги тарабынан жана Кыргыз Республикасынын Венгриядагы ардактуу консулунун жардамы менен уюштурулган.